Alo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaikum assalam wa rahmatulloh barakatuh. Sizden bir narsa soraydı vaktığıyla. Surağınız. İnşallah Kuday buyurup yakında gözünde siz deputat olup alsanız da balkim Kuday nasip olur. Adam Kızık söz çıktı. sizden bir артыңыздан мындай өзүңүз даярдап аткан шагиртиңиз барбы деп билейин дедим да биздин элдин суроосуна жооп берчү. Сиздин балким депутат болуп калсаңыз диний суроолорго жооп берген убактыңыз болбой калышы мүмкүн да, ошону сурайын деп жүрдүм эле. Эми Кудайга шүгүр, шакирттерибиз бар, акыл деген шакиртибиз бар. Тариел деген шакиртибиз бар, урдундан келип сабак берип атат, медиада көрүп турасыңар. Мына Египетте Калыс деген ысык көлдөн чыккан, жетекенин жолун жолдой турган ушундай бир аалым болгон шакиртибиз бар. Андан сырткары мына Белек деген таластык жигит Египеттен окуп келип сабак берип аткан шакирттерибиз бар. Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес. Анан мени бул жакшылыктан сыртка чыгарбаңыз, таксырым ошол акыркы демибиз калганга чейин Кудайдын жолунда сабак айтканды Кудай насип кылсын. Бул депутаттык болобу барып калган күндө же депутат эмес болобу, башка болобу айтор, бирок ушул адамдарга акыйкатты айткандан өткөн мен улуу сабак жок экендигин билем. Анын үстүнө биздин мыйзам боюнча депутат болгон адам соода кыла албайт, бирок деген мугалимчилик кыла алат да. Ошондуктан мен бул мугалимчилик кесиптин, ардактуу кесиптен, пайгамбарыбыздын өзүнүн кесибинен мен ушул кесипти башка эч нерсеге алмаштырбайт элем. Депутат болуп шайланып калган күндө деле мен ушул сабактан айрылгым келбейт эле. Анткени бул мен үчүн өтө зарыл маселе. Мен өмүрүмдүн, жашоомдун ошол маңызын түзгөн иш катары айтсам туура болот албетте. Негизги маңыз бул ибадат, бирок деген бул ошол ибадаттын ошол бир бөлүгү катары баалайт элем. Урматтуу бир тууганым. Рахмат сизге, бактылуу болуңуз. Алла разы болсун сизден. Рахмат сизге. Андан башка да аты айтылбай калган шакирттерибиз көп. Азыркы учурда окуп атышат. Мына Түркияда окуп аткандары бар, Египетте окуп аткандары бар, Пакистанда окуп аткандары бар, Урдунда көп окуп атышат, Сауд Арабиясында окуп атат. Мына Олжобай азыр Сауд Арабиядан Египет эме Урдунга келди, Абдуали мына Меккеде окуп атат. Көптөгөн шакирттерибиз бар. Алардын көпчүлүгү дээрлик бардыгы бизге устаз боло турган устаз болуп калышты. Ошолор келсе, эгер ошолордо микрофон аша турган болсо, анда бул микрофондон кетип калганды өз бетимче каалабайт элем. Рахмат сизге. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроо менен кайрылгам. Эме бир иш боюнча бизнес класс дейт, эме дейт. Короче, мен ал жерден компаниядан товар сатып алат экенмин. 40 миң 50 миңге. Товар сатып алгандан кийин мен артыман ушу бир-эки адам жөн эле ошо товарды реклама кылып айтышым керек экен да. Ооба. Жакшы экен деп. Ошо бир-эки адам дагы мага ошо барып товар алса, анан тияка барып подписчик болуп жазылып калса, ошол эсебинен мага компания акча төлөп берет экен да, зарплатачы. Ошол шариатта туура келеби, келбейби? Бул жанагы мектепте окуган геометриялык прогрессия деген сөз бар да. Барып бутактап, чартатап көбөйө берген. Мына ошондой көбөйө берген жолду сетевой маркетинг деп атайбыз дагы, буга муфтият фатвасы чыккан, жакшы эмес деген. Бул ошондо шариатка туура келбейт, э? Ошентип айтылат, ооба. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, бир тууганым, Кудайым жакшылык кылсын. Албетте, сизге биринчи бирөөнү сүйлөшүп алып келсеңиз, андан сизге пайда түшсө болот. Бирок сиз сүйлөшүп келген адамдар башка бирөөнү тартып келсе, ошондон сизге эсептесе чоң ата болуп калбайсызбы тартип боюнча. Сизге түшкөн пайдасы туура эмес деп билет да. Биринчи тартып келгенден пайда түшкөнү жакшы, бирок сиз тартып келгенден сизге түшө турган болсо, мына ошону туура эмес деп билет шариятыбыз, иншалла. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сизге бир суроом бар эле. Уулум бар да, 8 жашар. Анан мен дагы сиздердей аалым болушун, мындай чоң адам, ыймандуу адам болушун каалайм. Анан каяк жактан өзүм билбейм да, каяк жакка алып барып кандай кылып окутса. Канчага кирди? 8 жашта. Мектепке кирип окуп атабы? Ооба, 2 класс. 2 класс болсо дагы 1-2 жылдан кийин Кара Балта деген жерге апарасыз. Ошол жерде, ошол 2 жылдан келсеңиз, мен сизге жолун көрсөтүп берем. Жайкы лагерлерге окутасыз. Ал жерде Абдурахим деген ушундай бир олиябыз бар, олиязат. Ошо кишини медресесине киргизебиз, жайкы лагерге. Андан кийин ошо эгерде ошого өтүп калып калса андан бетер жакшы, болбосо кайра келип мектепти улантып олтуруп, андан кийин Жыргал кары деген дагы бир олиябыз бар. Ошонун медресесине апарабыз, айтор ошентип олтуруп балаңызга окуу таап беребиз. Кыжалат болбоңуз, бирок азыр жашыраак болот. Дагы 1-2 жылдан кийин, айтыңыз. Экинчи суроом бар эле, могул
ошону көптөр айтышат да, бирок ошону билбейт экенмин. Өлгөн адамдын көрү кенен казылса жакшы адам дейт, анан тары казылса мындай адам деп айтып келишет да. Жок, андай сөз ал туура эмес. Болгону жанагыдай жакшы адамдарга топурак өтө жумшак болуп, мындай бир майын топурак чыгат дейт, май топуракты. Анан кийин характери катуураак бол адамдар кыжалат кылгандардыкы казылбай кыйнай берет деген сөз айтылып жүрөт. Бирок негизинен аны менен баа бере албайбыз, урматтуу бир тууганым. Алла разы болсун. Бактылуу болуңуз. Рахмат, баарыбыздын өмүрүбүз узун болсун, бирок ушул узун өмүр бактылуу, пайдалуу болсун. Артыбыздан өлгөндөн кийин жакшы айтып турган болсун. Дагы бир угарманды кабыл алып, андан кийин WhatsApp суроолорго жооп беребиз. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Мен 1-2 жыл мурун бизде бир айда эле 6 жолу туугандарыбыз каза болду эле да. Анан ошого түшүмдө 2-3 жолу ошол тайкемдин кандай болуп өлгөнүн, туугандарым кандай болуп өлгөнүн мага 2-3 жолу келген да, ошондой түш менен. Андан кийин унутуп койгом ал нерсеничи. Андан кийин кайра ошол түштөр, ошо кайра дагы туугандарыбыз каза болгондо, эмне болуп өлгөнү дагы бир жолу ошондой түш көрдүм да. Ошол шайтанданбы же кандай бир себептерден түш көрүп атамбы? Өтө эстегенден, сагынгандан, мындай бир ойлонгондон да болушу мүмкүн. Анан мындай бир Кудайга жаккан пенде болуп жүргөн болсоңуз, балким Кудай Таалам ошонун жолун көрсөтүп койгон болушу мүмкүн. Бирок бир маселе, түш менен өкүм чыгарылбайт. Мисалы үчүн түшүндө бирөө келип өлтүрүп кеткен болсо, өлтүргөн чын деп айтылынбайт да, болгону түштөн мындай бир туура багат деле алабыз. Эгерде маркум жардам сураса жардам беребиз. Анан бирок түш аркылуу сени өлтүргөн экенсиң, түшүмдө көрдүм палан күндө, бирөөнү күнөөлөө күнгө шарият жол бербейт. Кандай болгон күндө дагы ошол катарынан бир канча адам өлүп кетсе, бизге дуа кетти деп коркуп алгандар бар, андай болбош керек, болгон дал келүү. Бирөөлөр 1 жылда бар өлсө, бирөөлөр 10 жылда бир өлбөшү мүмкүн. Эми Кудайдын тагдыры ушинтип болуп калат. Ошо менин ошо биринчи каза болуп калган тайкемден кийин эле ошо 1 айда эле 6 өлүм болду. Аны айттыңыз бир тууганым. Аны айттыңыз дейм. Ошо түш эмеге шайтанга эмет билбейт да. Шайтандан сиздин түштөрүңүз, ооба. Анан экинчи суром, эжем Москвада бизнеси бар да, хиджаб жанагындай магазин ачып иштейт да. Анан өзүнүн 4 баласы бар, бирок күйөөсү жок. Анан ошо арендага төлөгөндөн башка, анан өзүнүн керектүүлүгүнөн башка кичине акчасы ашпайт, бирок постоянно садака чыгарып турат да. Анан ошол товарынан жанагындай зекет чыгарабы же чыгарбайбы? Эгерде товар $2000 ашык боло турган болсо, зекет чыгарат. $2000 жетпесечи? Чыгарбайт. Чыгарбайт, ошо садака менен эле. Садака деле берүү милдеттүү эмес болот. Берген жакшы, эми колунан келсе чыгарып турса, Кудайым сактап турат жамандыктардан. Алла разы болсун. Бактылуу болуңуз. Эми мына WhatsApp'тан келген суроолорго орун беребиз. Устаз, минимализм тууралуу эмне деп айта аласыз дейт. Насат медиага кирсеңиз бул боюнча атайын сабагыбыз бар. Негизи минимализм бул ислам талап кылган маселе. Анткени ошол тарикат, тасаввуфтун айтып аткан китеп Рисалатул Мустаршидин китебиндеги болуп аткан сабак мына ушул минимализмди бизге таңуулайт жана ушул нерсенин туура экендигин бизге багыт берет. Билесизби, мына азыркы Европада адамдар жаштар айрыкча үйлөнгөндө үйдө албайт экен, дүйнөдө отуптабайт экен, квартирага жашайт экен. Эмне үчүн дегенде, эмнеге дүйнөгө байланабыз деп. Жанагы бул жашоого мусапырда келип кет деген сөз мына ошолордо бар, урматтуу бир тууганым. Өтө зарыл нерсе, керек нерсе. Адам ошол дүйнө топтоп, дүйнөнү коруп, ошону жууп, арчып, тазалап жүрүп өтпөш керек да. Бирөө ит багат, өмүр иттин, ит аны караш керек, бирок иттин кулу бул. Эрте менен ботко, түштө ботко, кечинде ботко, түштө иттин богун тазалайт, анан жүнүн тазалайт, ошентип отуруп иттин кулу болуп жүрө бергендер бар. Кудай сактасын. Демек, урматтуу бир тууганым, адам жашоодо эмне зарыл нерсе керек ошондо. Кээ бир адамдар бар, абдан толту идишая калып, ошолорду сактап, коргоп, жууп, тазалап, ушинтип жүрөт. Өтө көп кездеме кийимдер бар, ошолорду курт жебесин, башка болбосун деп ошонун кулу болуп калган бар. Минимализм деген сөз өтө зарыл нерселери менен адам жашоо кыйналбай турган, бирок ошол эле учурда, урматтуу бир тууганым, башка бирөөгө муктаж болуп калбай турган жашоодо жашоо, дүйнөгө байланып калбоо деген сөз. Эртеңки сабагыбыз мына ошол нерсени баса белгилеп дагы көбүрөөк айтат. Насат медиага кирсеңиз, ушул маселеде айтылган сабак бар, минимализм туурасында. Исламда кан чыгаруу деген түшүнүк бар. Бул деген ошо курмандык чалуу, курбандыкка мал чалуу, бул жакшы.
ислам кулук мүнөзгө канчалык маани берет? Ибадатка бекем адамдын кулук мүнөзү өзгөрбөсө пайда барбы дейт. Эми кулук мүнөзгө өтө маани берет, анткени адам ибадат менен жетпеген нерсеге кулук мүнөзүм жетет деген пайгамбардын осуяты бар. Анан эми ибадатка бекем адам кулук мүнөзү өзгөрбөсө ибадаттан сооп алат, анан кулук мүнөзгө күнөөкөр болуп барып отуруп ошол таразага тартылганда чыга турган чечим өзү эле чыгып калат.